эл аралык илимий практикалык конференциянын уюштуруучу катары бир максатты көздөйбүз. Бул биздин мамлекеттеги бардык билим берүү мекемелеринде, алардын ичинде жогорку окуу жайларда дагы мамлекеттик стандарттарга багытталган бирдиктүү окуу программалары менен биз диний билимди бирдей бирдиктүү программалар менен беришибиз керек. Анткени бул мамлекеттин туруктуулугун жана бекемдигин бирден бир камсыздоочу механизм катары саналат да. Анткени азыр биз жаштарга экстремизмден, терроризмден алыс болууга чакыруу менен аларга мындай тең салмактуу, сапаттуу билим берүү бул биздин негизги максатыбыз да, диний билим берүү. Диндерди кандайдыр бир күчтөр өз кызыкчылыгына пайдалануу аракеттери жүрүп атпайбы? Кайсы күчтөр алар? Глобалдуу күчтөр, эл аралык террористтик жана экстремисттик уюмдар ушу динге жамынып алып, диндин өз кызыкчылыгына пайдаланып, экстремизм, терроризм жана радикализмди таратуу, эл аралык, улус аралык жаңжалды күчөтүү жана улут аралык эмес, дин аралыктагы жаңжалдарды уюштуруу максатты коюп, мына ошол экини жасап келе атышпайбы? Анан мен айттым, мындайды мына эл аралык коомчулук менен биз өзүбүз мамлекет катары мындай жолго биз жол бербеш керек, бербейбиз. Мына ушул эки диний билим берүү мына ушул эмеге да жооп берет. Экстремизмге тартылууну, терроризмге тартылууну жана андай диний маданият, бул коомдун маданиятына да өзүнүн кандайдыр оң таасирин бере турган бул илимий конференция болуп атат. Негизинен бүгүнкү иш-чара, конференция абдан маанилүү. Негизинен Борбор Азияда биздин ата-бабаларыбыз илгертеден ушул Ханафи мазхабында, Матуриди акыйдасында динин жашап, үгүт насаат иштерин жүргүзүп келген да. Биз кайрадан ошол ата-бабаларыбыздын ушул Ханафи мазхабында, Матуриди акыйдасындагы ошол илимди коомчулукка жеткирип, ошонун алкагында жашасак, ортодогу жанагындай диндер аралык акыйда жаатында баягындай бөлүнүү жарылуу болбойт. Борбор Азиядагы диний билим берүүнүн өтмүшү, учурдагы абалы жана келечеги аттуу илимий эл аралык практикалык конференцияга 150дөн ашык илимий кызматкерлер жана чет өлкөдөн Казакстан, Өзбекстан, Туркия мамлекетинин, Россия Федерациясынын жогорку окуу жайларынын ректорлору, илимий издөө борборлорунун жетекчилери жана илимий кызматкерлери катышты. Биздин бул иш-чарага 150дөн ашык мамлекеттин кызматкерлери жана илимпоздору катышты. Биздин илимий практикалык конференциянын максаты азыркы учурда Кыргызстанда диний билим берүү актуалдуу болуп жаткандыгына байланыштуу. Уюштуруучулардын катарында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттик жана Кыргызстан мусулмандар дин башкарылыгы менен Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университеттин түптөлгөндүгүнө байланыштуу 80 жылдыгынын маарекесинде уюштурулду. Биздин бүгүнкү ушул конференцияда 2 секция каралган. Биринчи секцияда Борбор Азияда диний билим берүүнүн абалы, өнүгүүсү жана келечеги. Бул секцияда билим берүүдө берилип жаткан программалар, мамлекеттик стандарттар, окуу методикалык усулдар каралып, булактарга чейин мындай дыккат көз жүгүртүлдү. Экинчи секцияда Кыргызстанда диний билим берүү системасында дин таануу жана теология багытында жаңы багыттар жана заманбап методдордор талкууланып, PhD докторлор, доценттер, профессорлор ушул дин таануу багытында дагы жаш муунга кандай биз туура маалыматтарды бере алабыз деген ой жүгүртүү менен критикалык ой жүгүртүүнү да камтый турган программалар үстүндө терең баяндамалар жасалды жана актуалдуу суроо жоопторго дагы
мындай дискуссиялык маана жаратты. Мен ишенем, Кыргызстанда диний билим берүүдө жаңы реформалар жана жаңы багыттардын негизинде өзгөчө бир усулдар жаралып, биздин жаш муунду радикалдуу түшүнүктөрдөн аруулантып, биз элибизге туура диний билимдерди дин таануу баатына жеткиребиз деп. Анткени диний жаатында, руханий жаатында дагы биздин жарандарыбыздын дагы руханий азыгын толтуруу биздин педагогикалык милдетибиз болуп саналат.